Мен Исмаилова Перизат Омаровна, 70 жаштамын, 12 баланын апасымын, батыр энемин. 2 балам Москвадан каза болуп барды. Азыр 5 балам Москвада иштейт. Аскар Акаевди, Бакиевди жаман деп кубалашып, кубалабаган Отунбаева, Атамбаев карызга малындырып, балдардын бардыгын Кыргызстандан тентитип, жогорку билимдүү балдардын бардыгы жайна эшик шыпырып жүрөт. 1-май күнү стадионго чыгып ушунчалык боорум ачыды. Кыргыздын балдарын эшик шыпыртып койгон чиновниктерге нааразымын. Кыргыздын балдарын тентитип койгон депутаттарга нааразымын. Өздөрүнүн бизнесин коргош үчүн депутат болуп барып укташат. Жана Момбеков, Жанар Акаевдардын сүйлөгөндөрүн жактырбай камашка аракет кылышат. Милицияга чакырганга аракет кылышат. Жанагы саясаттагы жакшы Жапаров, Текебаевдарды камап алышып отурушат. Аларды чакырып эмгегин алса болбойбу? Мына Аскар Акаев деген Москвада жакшы билимдерди берип атат. Ошонун эмгегин Кыргызстанга берсе болбойбу? Биздин чиновниктер эч качан мамлекетине кызмат кылбастан тиги океандын аркы бетине үй салышып, Кыргызстанды тоноп бүтүштү. Биздин кыргыздын балдарын тентиткенден уялсын. Таксиге түшкөндөн уялабыз, машинага түшкөндөн уялабыз дейт. Жип машина минбей, ит машина минсин деп ойлойт элем мен. Чечен балдарды, жетик балдарды ишке коюшпайт. Илгери ученик кылып алып, жакшы балдарды иштетет элек. Азыр ученик дегенде ордум алып коюп, 90га чейин чалынып жүрүшөт ошол жерде, уйку сурашып, уктап калышып. Мен бийликтегилердин бардыгына нааразымын. Ушу батыр энелерди баалашпайт. Алган пенсиябыз 30 жыл жогорку билимди алып иштеген айлыгыбыз 6000ге жетпейт. Пенсиябыз. Батыр эне деп 1000 сом кошкон. Батыр энелерге 1000 сом кошкуча, кудду ошо пенсиясын кошсо болмок. Бүт балдарды багып чоңойтуп атканыбыздан кийин. Башка мамлекеттерде батыр энелерин, кары картаңдарын сыйлашат, билимдүүлөрүн сыйлашат. Биздикилер билимдүүлөрүн камагандан башка эчтеке жарашпайт. Биздикилер пут тосуудан башка эчтеке неметишпейт. Мен ушу немени жанакы кыймылдарга издеп келип ушул жерден таап, сүйлөп кетүүнү туура чачтым. Мурун деле Азаттыктан сүйлөйм, 7-каналдан сүйлөйм, чыгарат. Бирок эчтеке чоңдордун колунан эчтеке келбейт. Өздөрү канча деген гектар жерлерди ээлеп алып, Жалал Абад областынан 1,5 метр местам бар. 1,5 метр места үчүн мен батыр эне ошол жерде чоңдорго 1 айда 1 жолу кирем. Чоңдор канча деген месталарды ээлеп алган. Булар тойбойт эч качан. 1,5 метр местадан балдарымды жогорку билимдүү кылганмын. Пара бере албагандыгым үчүн Москвада иштеп атышат. Мен ошо бийликтегилердин бардыгына өтө капамын. Алар деле барат 2 метр жерге. Мен де балалуу 2 метр жайгам. Имансыз бийликти көргүм да жок. Мына Мадумаров деген кишини мен тааныбайм деле. Ал деген чечен дешет, тили эле бар дейт. Тили бар адамдын көкүрөк көдөнү болот. Кудай Таалам берген көкүрөк көдөн болбосо тил сүйлөбөйт. Тил сүйлөш үчүн чечен тил, баткак тил, чалчык тил деп тил да 3кө бөлүнөт. Чечен тилдүү Мадумаровду майкандагыча жакшы кызматын, мээнетин алсаңар болбойт беле. Мына бабамды деле мына келе айтат, ана келе айтат деп ушакчы катындардан айтпастан чакыртып ал же барып кеңешип, ошонун дагы көкүрөктөгү, көдөндөгү болгон ишин алып, жаштарга иштетишиңер керек. Талаада жүргөн билимдүү, илимдүү жаштарды чакырып барып места бошотушуңар керек. 70-теги чалдарыңар отурат, чалынып ошол жерде уктап. Кандай ошондойлорго чыдап отурасыңар? Биздин мамлекетти талкалап болдуңар силер. Эчтеке калган жок. Бир үй жок, бардыгы бир комната үй салыш үчүн Москвада жүрүшөт. Ден соолугунан ажырап, инвалид балдарды тууп жүрүшөт, бардыгы тең. Мен көрүп алып кыздарга, келиндерге ичим ачышты. Тряпка кармап, жалдырап отурат швабра менен. Кандай боору таш бийликсиңер. Мен силерге өтө капамын, нааразымын. Мен да 3-4 эйиз төрөгөн аялмын. Өтө бийликке нааразымын.